Рахмат, урматтуу Нурлан Жолдошевич, Темир Эргенбаевич, урматтуу бүгүнкү салтанаттуу иш-чаранын катышуучулары. Мен чындыгында чакыруу катты алып, анан ушул АВН компаниясы менен баягы эң узак кызматташкан, 15 жыл болсо 15 жылдан бери кызматташкан дардын ичинде мен болушум керек деп ойлодум да биринчи. Себеби биз 2010-9 жылдары, 10 жылдары университетте ошол факультеттин зам деканы болчумун. Ошол жерде жүрүп, анан ошол программаны алып барып, ал убакта деген Нурландар биринчи ошол образование системадан баштап, анан баардыгын кыдырып, Бишкектеги вуздарды кыдырып, анан Ошко барып, ошол программа бар, ошону киргизсеңер жакшы болот дегендей нерселерди жасап, попыткалар. Ал мезгилдеги адамдардын баардыгыбыздын эле баягы психологиябыз бүгүнкү менен салыштырып болбойт да. Бүгүн мисалы цифровизация десе, любой киши бул жакшы нерсе, буга барыш керек деп айтат. 10-жылы антип айтсаң, ушу сен Америка болуп кетет экенсиң дейт эле да. Ошол татаал мезгилде биринчи кадамдарды таштаган учурда абдан буларда менин оюмча кыйынчылыктар болгон. Ошонун ичинде барып биздин университетке дагы Оштогу 4 университет чогулуп бир алалы дегендей сүйлөшүү болуп, анан төртөө тең алып, анан эч кимсе колдонбой ушинтип турган учурдан мага бирөө айтып калды, ушундай программа бар экен деп. Анан биздин балдар менен барып сүйлөшүп карасам, мындай жакшы эле нерсе да. Баягы биз эми эң түйшүктө жүргөн, жана башында айтпадыбы видеороликте, монтип ведомство албай кыйналат элек, дегендей болот элек деп. Ошол нерселерди ичинде кыйналып жүргөндөрдүн бири мен элем да, декандын орун басары катары. Баардык кагаздар ошол жерден өтөт эле. Элементарный сессиянын графигин түзүш үчүн бир жума отурат эле кыздар, бирден терип ал жактан бул жактан чогултуп дегендей. Анан мен барып көрүп калып, анан кийин биз университет өтпөсүн, биздин факультет өтөт деп, анан ошол жерде биринчи жолу баштап, азыр эсимде бар, жанымда отурган методист кыздарга мен тамашалап кээде айтам, дааватчы болгонмун деп. Дааватчылык кыла баштадым. Сен мына кагазды аябай кыйналып чыгарасың го, ошону мынтип эле чыгарып койсо болот экен да десем, упайыңчы нары туруңчу дейт. Анан кабинеттеги кыздараң 2 жумада ынандырып, анан коридорго чыкканбыз. Коридордон өтүп кетип аткандарды ошого өтсөк түзүк болгудай депчи. Ошентип олтуруп, анан факультеттин ичинде бир семестр процессти ушул программа менен айландырып, мен естественно бул программада биринчи болгон күнүгө Нурландын кулагын жейт элем мен чалып. Могул жерин антип өзгөрткүлө, могул жерин мынтип өзгөрткүлө деп. Ошентип олтуруп, анан факультеттен эметкенден кийин, анан университетке келген жаңы ректор Каныбек Абдасович Раматуллович анан бир күн мени сени ректор чакырып атат дейт. Түшсөм, сен учебничествода келип иште бер. Анан иштей алам экенмин деп баштаганда, анан ошол бир суранычым бар сенен. Сен ушул факультетте ушул программаны киргизем деп аракет кылып атыпсың. Ошону университетке бардыгына киргизип бересиң. Башка менин сенен суранычым, талабым жок деп да. Анан келип учебничествода келип, анан ошол жерде ушул программаны өткөрөбүз деп 5 жыл элдин бардыгында жаман көрүнүп дегендей. Анан ошондон чачыбыз агарган. Ошентип 5 жылдын ичинде биз 15-16 жылдары университеттин ичинде толук цифровизацияга өткөргөнбүз да. Баягы АВН иштетет десе, анын 30-40 компоненти бар. Ар бир нерсесин иштете турган. Ошол бардыгын иштетип, бир организмдей кылып иштетип койгонбуз дагы. Бүгүнкүгө чейин биздин Ош мамлекеттик университетинин ушул санариптештирүү боюнча биринчи орунда келип аткандыгынын мен негизги секрети ошол жакта деп айтам да. Себеби биз ошол мезгилде 3 жыл 5 жылдын ичинде элдин психологиясын буруп, баары бир ушуну кылдырыш керек экен, ушул жакшы экенин ынандырып, баягы цифровизация кылдырылса бул болбойт деген кишилер кийин 3 жылдан кийин ушул нерсесиз жашай албай калышты да. 5 мүнөт бул платформа өчүп кала турган болсо, Ошто свет өчүп калгандай тополоң боло турган болуп калды да. Бирок азыркы учурда ошол эле мугалимдер, баягы каршы болуп жүргөн мугалимдер азыр эми муну кошуп бергиле, эми мына возможность кошуп бергиле деп уже биз сурабай өздөрү айтып, өздөрү заказ берип
жасата турган болуп калышты да. Ошондуктан мен үчүн бул компания өзгөчө ошол мезгилде биз баягы международный проекттерге чыгып ар түрдүү варианттарда болуп атканда, мисалы Moodle деген программа бар же башка программа бар, ушуларды киргизгиле